Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагында пунктуация жөнүндө өтөбүз. Сабактын максаты жазууда тыныш белгилерин колдонулуш мааниси, кызматы менен тааныштыруу, жазуу жана оозеки кеп ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү, пунктуация эрежелерин турмушта колдоно билүү көндүмдөрүн калыптандыруу, анын нормаларын сактоонун зарылдыктарына бекем ынандыруу. Тыныш белгилерди туура кое билүүнү үйрөтүүчү илим пунктуация деп аталат. Кыргыз тилиндеги тыныш белгилерди туура коюу үчүн төмөндөгүдөй 3 принципти жетекчиликке алабыз. Биринчиси айтылуучу ойдун маанисин, экинчиси грамматикалык эрежелерди, үчүнчүсү кептин интонациясын. Жазылган ой ар бир сабаттуу адамга ачык, так, толук түшүнүктүү болсун үчүн жана анын маанисине окуучу тез, туура түшүнүү үчүн жазууда ар түрдүү тыныш белгилери колдонулат. Тыныш белгилери жазуу речинин ажырагыс курамдык бир бөлүгү. Себеби ал жазуу жүзүндө берилип жаткан сүйлөмдөрдүн жана анын байланыштуу бөлүктөрүнүн чегин көрсөтөт жана аны бөлүп тактайт да андагы айтылып жаткан ойду толук, туура түшүнүүгө чоң жардам берет. Ошондуктан ар бир сабаттуу адам тилдин грамматикасынын жазуу эрежелерин толук, туура өздөштүрүүгө милдеттүү. Азыркы кыргыз тилинде колдонулуп жүргөн тыныш белгилери: чекит, суроо, илеп белгиси, көп чекит, үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, сызыкча, каша, тырмакча. Чекит белгиси. Чекит жай сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, эне бейит жолунда Эдигейдин оюна эмнелер гана келип кетпеди. Экинчи эреже: адамдардын кыскартылып алынган аты жана атасынын атынан кийин чекит коюлат. Мисалы, Чыңгыз Төрөкулов Айтматов, Аалы Токомбаев, Алыкул Осмонов. Төмөнкүдөй кыскартылган сөздөрдөн кийин да чекит коюлат. Мисалы, башкача айтканда жана башка. Номерленгенге берилген ар бир катар сандан кийин эгер ал сан жарым кашаага алынбаса чекит коюлат. Мисалы, каралуучу маселелер үчөө, иштелген иштин жыйынтыгы тууралуу, жаштарга жардам көрсөтүү, кезектеги иштер. Суроо белгиси. Суроо белгиси суроолуу сүйлөмдөрдөн кийин коюлат. Бирөөдөн жооп алууну максат кылып, суроо маанисинде айтылган сүйлөмдөр Б мүчөсү, сурама ата-тоочтор, сурама бөлүкчөлөр жана башка грамматикалык каражаттар аркылууда жана интонация аркылууда түзүлө берет. Мисалы, сенин атың ким? Деди эне. Атаңдын аты эсиңдеби? Өзүң кимсиң? Эли журтуң ким? Деги каерде туулганыңды билесиңби? Мурдагы атың эсиңдеби? Ата тек урууң Найман болот, билдиңби? Илеп белгиси. Көтөрүңкү интонация менен айтылып, жактыруу, кубаттоо, кубануу, сүйүнүү, таң калуу же өкүнүү, кайгыруу сыяктуу ар кандай эмоциялык мааниде колдонулуучу илептүү сүйлөмдөрдөн кийин илеп белгиси коюлат. Мисалы, Бали аксакал, бул ишиңиз зор иш. Экинчи эреже: бир катар илептүү сүйлөмдөр буйруу, өтүнүү, бирөөгө кайрылуу же бирөөнү айыптоо маанисинде айтылып, баяндооштору көбүнчө буйрук ыңгай формасындагы этиштерден болот. Каратма сөз же сырдык сөз сүйлөмдүн башына келип, күчтүү сезим менен айтылган болсо, илеп белгиси ошол сөздөрдөн кийин да коюла берет. Мисалы,
Атаңдын аты Дөнөнбай. Жоламан, уулум, жоламан, бул мен, сенин энеңмин. Көп чекит. Кээ бир сүйлөмдөрдө ой толук айтылбай, айрым бөлүгү үзүлүп, өксүк айтылып калышы мүмкүн. Сүйлөмдү мындай үзүлүп, өксүк калып айтылган орду жазууда көп чекит аркылуу белгиленет. Мисалы, аргасыз Найман эне ушуларды кайсы турмуш кыстап, кандай окуялар жанагыдай ырайымсыздыкка, адамдын эс учун жоготуу деген жырткычтыкка үйрөттү экен деп ойлойт. Кийинки белги үтүр белгиси. Үтүр белгисин коюуда дагы төмөндөгүдөй эрежелер сакталууга тийиш. Биринчиси, байламтасыз интонация аркылуу байланышкан сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнүн араларына үтүр коюлат. Мисалы, бирде саатты, бирде күндү, бирде алдыда керилип жаткан жайыкты карап коюп, бороондуу эдигей жол жүрүш ойдогудай эле баратканын өзүнчө белгилейт. Бирөңчөй мүчөлөр бир нече ирет кайталанып келген да, дагы же ары байламталар аркылуу да байланышат. Мисалы, тоолорда, бак-дарактарда, үйлөр да көрүнбөйт. Үчүнчү эреже. Үтүр багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдүн арасында коюлат. Мисалы, Казангаптын акыл токтотуп, күчкө толуп турган мезгилиндеги кай бир окуялары эске түштү. Кийинки эреже. Байламтасыз, багынычсыз татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маани жагынан өз ара тыгыз байланышта болсо, араларына үтүр коюлат. Эми ал карлар эрип кетти, ал поезддер өтүп кетти, ал жашкурак учуп кетти. Татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр анткени, бирок, себеби, же болбосо, ошондуктан, андыктан сыяктуу байламталар менен байланышса, үтүр бул байламталардан мурда коюлат. Мисалы, Эдигей өзү чымыр киши, али кайраттуу, бирок жаш эсеби толуп баратат. Сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлөрү үтүр менен ажыратылып жазылат. Мисалы, биз эне бейитке бет алгандар маркумдун акыркы керезин аткарууга жөнөдүк. Каратма сөздөр менен киринди сөздөр үтүр аркылуу ажыратылып жазылат. Мисалы, амансыңбы, аралым, деп өзүнчө күбүрөндү Эдигей. Сырдык сөздөр үтүр менен ажыратылып жазылат. Мисалы, баракелде, түбөлүгүн тилейли. Үтүрлүү чекит. Байламтасыз, багынычсыз татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маани жагынан анчалык тыгыз байланышта болбой, белгилүү бир өлчөмдө өзүнчө айрым түшүнүктү билдирип турса, араларына үтүрлүү чекит коюлат. Мисалы, Кеңеш чарбасынын оруп жыюусу бүттү, мамлекетке эгин тапшыруу планы да аяктады, үрөнү да кампасына толду. Жалпылоо маанисиндеги биринчи сүйлөмдүн маанисин бир нече жөнөкөй сүйлөм чечмелеп турса, анда эң башкы сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат да, андан кийинки жөнөкөй сүйлөмдөрдүн аягына үтүрлүү чекит, эң акыркысынын аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, мен дүйнөдө 3 нерсени жаман көрөм. Биринчиси калпайтуу, экинчиси кытмырдык, үчүнчүсү ичи тарлык. Кош чекит. Эгер жалпылагыч сөз сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнүн мурда колдонулса, жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, залдагылардын баары, студенттер да, окутуучулар да, жумушчулар да дүркүрөтө кол чабышты. Биринчи сүйлөм жалпылоо маанисинде болуп, кийинки сүйлөмдөр анын жалпы маанисин тактап, чечмелеп турса, биринчи сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы,
Үзүрлүү алп эмгекти өөрчүткөн аялдар болушту. Алар жандарын сеп алдырышпады, чытырмандын, куураган бетегенин тамырын күрөктөп кыркып жатышты. Тике сөздөн мурда айтылган төл сөздөн кийин кош чекит коюлат. Тике сөз мындай учурда тырмакчага алынат. Же жаңы жолдон башталып, алдына сызыкча коюлуп, тырмакчасыз жазылат. 3-эрежедеги мисал. Чогулуп турган элди айландыра карап, Касым өзүнчө ой бөлүшкөндөй кобурап койду. Эми эртеерээк эгин-тегинди жыйнап алыш керек, болбосо кар астында калат. Сызыкча. 1-эреже. Сызыкча бир өңчөй мүчөлөр менен жалпылагыч сөздүн арасына коюлат. Мисалы, өкмөт түштүктөгү кыргызды, тажикти, түндүктөгү якутту, тунгусту баарын бирдей көрөт. Сүйлөмдүн баяндоочу атоош жөндөмөдөгү зат атоочтон же заттык маанидеги башка сөздөрдөн болсо, ээлин тобу менен баяндооштун тобунун арасында сызыкча коюлат. Мисалы, тоо булбулу, токтогул. 3-эреже. Тике сөздөрдү төл сөздөрдөн ажыратуу үчүн тике сөз менен төл сөздөрдүн арасына сызыкча коюлат. Мисалы, жаш жазуучулар, дейт Максим Горький, адабият тарыхын жакшы билүүлөрү керек. Диалог иретинде түзүлгөн сүйлөмдөрдүн ар бири жол башынан башталып жазылат жана алдына сызыкча коюлат. Мисалы, ошентип бактериян дегилечи, болгондо да эң тазасы, алмаз. Азыркы ченемиңердин кереги барбы? Илимге эң керек. Географиялык аттар же цифралар менен берилген эки сөздүн арасын бөлдүрүү үчүн сызыкча коюлат. Мисалы, Бишкек Ош жолу, Москва Бишкек поезди. 5-6 чакты, 18-19 кылым. Каша белгиси. Кээде жазып жаткан сүйлөмдүн же сүйлөмдөгү айрым сөздүн маанисин тактоо, толуктоо зарылчылыгы туулуп калат. Мындай учурда жазып жаткан сүйлөмдүн ортосуна же аягына айтыла турган ойду тактоо, толуктоо, тагыраак түшүндүрүү үчүн керек болгон сөздү, сөздөрдүн тобун же айрым сүйлөмдү кошо киргизе кетүүгө туура келет. Бирок алар эки жагынан тең толук кашаага алынып жазылат. Мисалы, Жоомарт Бөкөнбаев Кетмен төбөдө, азыркы Токтогул районунда туулган. Эдигей а күнү кой союп, борондуулуктарды чакырды. Чыңгыз Айтматов. Кийинки белги тырмакча. Тике сөз сызыкча коюлуп, жол башынан жазылбастан, жалпы текстин ичинде берилсе, тырмакчага алынып жазылат. Мисалы, Алиман экөөбүз баштагыдай эле колхоздо иштеп жүрдүк. Бригадирликти мен балдар фронттон кайтып келген замат өткөрүп бергем. Силер жокто эптеп 3 жыл иштеп турдум. Эми карыдым, арыдым. Балдар, ишти өзүңөр колго алгыла, дедим. Эгер макал лакаптар тике сөз катарында колдонулса, тырмакчага алынып жазылат. Мисалы, душмандын сыртында болгуча ичинде бол деген сөздүн чындыгы бар белем. Түз маанисинде эмес, какшык, мыскыл катарында колдонулган же айтылышы менен берген маанилери шайкеш болбогон сөздөр да тырмакчага алынып жазылат. Мисалы, жаңы замандын киргиздери жанды кашайтат го. Колхоз-совхоздордун, ишканалардын, газета-журналдардын, чыгармалардын жана башкалардын аттары тырмакчага алынып жазылат. Мисалы, Эркинтоо гезити, Кыямат романы, Жалын соода комплекси жана башкалар. Ушуну менен балдар бүгүнкү кыргыз тили сабагында пунктуация аттуу темабызды өтүп бүттүк. Саламатта болуңуздар.